Кемчиликтер үчүн өзүңүздү урушпаңыз, макул болуңуз ага. Бир эле ситуацияга эки түрдүү көз караш кылсаңыз болот. Орел и решка деген мына документалдуу же чет өлкөгө саякаттар жөнүндө шоу бар. Бир же тарап орел, экинчи тарабы решка. Ушул сыяктуу эле сиздин ар бир сапатыңыздын ошондой эки тарабы бар. Өзүңүздү ушул бойдон кабыл алыңыз. Мына, мисалы көп адамга сиз жок дей албайсыз, бардыгына ооба деп жардам бере бересиз, убактыңызды бөлө бересиз. Мисалы үчүн ошондой сапатыңыз бар дейли. Башында өзүңүздү сындашыңыз мүмкүн. Мен эч кимге жок дей албайм, ар ким ишин кылып жүрө берем деп, Мен ушундай алсызмын, жок дей албайм дешиңиз мүмкүн. Экинчи вариант, мен күчтүүмүн. Мен жакшы иштин үрөөнүн себеп атам. Элдерге жардам берем. Эртең ошолордун жакшылыгы мага Алладан кайтпаса да дүйнөдөн же Алладан же Кудайдан кайтып келет. Же башка бир адамдан кайтып келет деген сөз айтуу. Мисалы үчүн бирөө ачуу менен сүйлөдү. Сиз өзүңүздү кармай алдыңыз. Же урушпадыңыз. Сиз урушкан жаман көрөсүз дейли. Мен өзүмдү кармай алдым. Мен өзүмдү жогору кармай алдым. Мен өзүмдү маданияттуу кармадым. Мен күчтүү дипломатмын. Мен адамдар менен урушпайм. Урушкан убактым кетирип отурбайм. Деп ошо жакшы сапатыңызды көрүңүз. Ошо жактан караган аракет кылыңыз. Менин көңүлүм тез калат дешиңиз мүмкүн. Любой иштен тез калат. Зато тез киришем ишке. Зато мен тез иштейм, тез кылам. Тез ийгиликке жетким келет. Бул жакшы. Демек бул жаман сапат эмес. Демек сиз көңүлүңүз калып калганда эмне кылышыңыз керек? Ошол ишти убактылуу таштап, кичине башка ишти кылып туруп, кайра бул ишке келип аласыз, оңой эле. Ошондо кайра тез кыла баштайсыз, тез аракет кыла баштайсыз. Зато жакшы жери сиз любой ишти тез кыласыз. Жай иштесеңиз тескерисинче, жай иштеген адам ал майын чыгарып аягына чейин кылат. Менин эрким начар деген ой келиши мүмкүн. Мен аягына чыкпайм ишти, аны өзүм мажбурлап иштей албайм. Зато бир убакта көп ишти кыла алам. Көбүнчө эрки начар адамдар ушундай. Бир ишти кыла албай аталар, бирок көп ишти кыла алат. Зато көп ишти кыла аласыз. Азастан кичинеден ары кандай иштерди кылып жүрө берип, ийгиликке жетсеңиз болот, жана натыйжа чыгарсаңыз болот экен. Колубузду көтөрөбүз, айтабыз. Кемчилик барабар күчтүү тарап. Кемчилик барабар күчтүү тарап. Кандай гана кемчилик болбосун, анын күчтүү тарабы бар экен, Демек, кемчилик болгон сайын сизде сөзсүз күчтүү тарап бар экен. Ошол себептен 3 жолу кайталап айтабыз, Кемчилик күчтүү тарап. Паузаны басабыз, айтабыз. Так, бир эле ситуацияга эки түрдүү көз карашты атабыз. Мына биздин күчтүү тарап, бул эмне экен? Мисалы үчүн сиз шустрый болсоңуз, демек сиз чыдамы жокмун деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок зато тез аралашат, тез киришет, тез кылат, Тез кылгысы келет. Бул да жакшы. Жай адам ишти майын чыгарып жасайт, зато. Жай адам ишти майын чыгарып жасайт жана акырына чыгат дедик, Көңүлдү күчтүү сапаттарыңызга буруңуз. Мына күчтүү сапаттарды өнүктүрүңүз. Мисалы үчүн сиздин сол колуңуз күчтүү эмес, же оң колуңуз күчтүү эмес, сол колуңуз күчтүү дейли. Мына сол колум, сиз сол колду өнүктүрүшүңүз керек. Башкалардын сол колу слабый, демек сиз ал жерде чемпион боло аласыз. Сол кол боюнча сиз чемпион боло аласыз. Оң кол боюнча болбодуңуз, зато сол кол боюнча сиз чемпион болдуңуз. Ошол себептен сиздин кемчилигиңиз тескерисинче сизге плюс болуп бере алышы мүмкүн. Жана күчтүү сапаттар болушу мүмкүн. Алсыз сапаттарыңызга ошол күчтүү сапаттарыңызды өнүктүрө берсеңиз, сизге алсыз сапаттарыңыз көрүнбөй калат. Демек сиз шунчалык күчтүү болуп алышыңыз керек ошол тараптан. Алсыз сапаттарыңыз көрүнбөй калыш керек. Мына. Мисалы үчүн сиз интернеттен анча жоксуз, демек сиз муздак контакт же тааныштар тизмеси менен же алардын тааныштары рекомендация менен иштөөдү үйрөнүп алыңыз. Жана телефон чалуулар менен иштешти үйрөнүп алыңыз. Ошондо сиз утуп чыгасыз. Элдин баары интернет менен иштеп атат, зато сиз муздак контакт менен иштеп атасыз, же тааныштар тизмеси менен иштеп адамдар таап атасыз. Ал адамдардын ичинде интернетке жакын адамдар келет дагы интернеттен иштешти үйрөнүп алып, интернет аркылуу иштеп атышат. Аларга биздин видеолорду жөнөтүп койдуңуз, жана интернеттен жакшы иштеген адамдар менен тааныштырып койдуңуз. Жана ага айттыңыз, өзүңдүн интернет аркылуу иштей албагандарыңды мага алып келсең, мен аларды жол көрсөтүп бир мындай кызыктырып коем деп сүйлөшүп алыңыз. Мисалы үчүн сиз сүйлөгөндөн жоксуз. WhatsApp аркылуу жазып сүйлөшүңүз анда. Анда сиз жазыңыз, сүйлөгөндөн жоксузбу, көбүрөөк жазыңыз. Instagramда Одноклассники пост жазыңыз тынбай. Тынбай сүрөткө тексттерди жазып, ошолорду жөнөтүңүз. Астына номериңизди коюп коюңуз. Мына WhatsApp аркылуу жазып сүйлөшүңүз алар менен. Ошондо мына сиз өзүңүздүн слабый жагыңызга көңүл бурбастан, алсыз жагыңызга күчтүү жагыңызды өнүктүрүп атасыз, дагы утуп чыгып атасыз акыр аягында. Колубузду көтөрөбүз, айтабыз. Кемчилик барабар күчтүү тарап. 3 жолу кайталап айтабыз. Кемчилик барабар күчтүү тарап. Сиз кааласаңыз күчтүү тарапка көбүрөөк көңүл бурасыз, кааласаңыз кемчиликке. Мен күчтүү тарапка көбүрөөк көңүл бурам. Ошон үчүн игиликке жеттим. Сиз дагы ошону жасаганыңыз туура болот экен. Эми өзүбүзгө ишенүүдө комплимент дагы бул аябай сонун жардам берет экен. Көпчүлүк адамдар эмнегедир комплиментти туура эмес кабыл алышат, ошол себептен өздөрүнө ишенбейт. Кимдир бирөө комплимент айтса, ага мындай уялгандай мамиле кылат, Сиз комплиментти туура кабыл алып үйрөнүңүз. Жана ошону адат кылып алыңыз. Позитивдүү кабыл алыңыз.
Өзүңүздү сүйгөндө гана башкалар сыйлайт экен, жана башкалар сүйөт экен, жана башкалар ошону сезе баштайт экен. Башкалар сезген сайын сиз дагы алардын сыйлаганын, сизди жакшы көргөнүн, сизди жактырганын сезе баштайсыз, сиз дагы андан да көп, андан да жакшыраак ишене баштайт экенсиз өзүңүзгө. Өзүңүзгө күчтүү болууга уруксат бериңиз. Мен күчтүү болууга татыктуумен деп. Сонун болуп калыпсыз го деп комплимент айтса, кээ бир адамдар, бул эски эле кийим эле, ай, мен таранбай эле келдим эле, сонун болуп көрүнүп атамбы, чындап эле деп сурашат, ишенип ишенбей. Антпеңиз, анын ордуна сиз рахмат, мага жакты комплиментиң. Же рахмат, ушинтип көңүл ачып койгонуңа дейт экенбиз, Спасибо, очень приятно слышать от тебя дейт экенбиз, Рахмат, сенен күтпөдүм эле мындай комплиментти, бирок рахмат деп, ошентип жооп берет экенбиз. Вау, жараштырбы, супер, классно, чындап эле жараштырбы деп, чындап эле жараштырбы деп таң калбастан, чындап эле жараштырбы. То есть мен ишенип атам, тактап койчу дегендей экен да, ушинтип кабыл алышты үйрөнүңүз дайым. Дайым позитивдүү, жакшы маанай менен кабыл алганга аракет кылыңыз. Мисалы үчүн, ай, мен сиздин жардамыңыз менен ушундай илгери жеттим десе, да ты что, классно, жеттим де, о, менин пайдам тийген, аябай жакшы болуптур, мен дагы ыраазымын менин пайдам тийгенине. Жакшы, эң сонун бирге иштешебиз дагы деп коет экенсиз. Башкаларды сыйлаган сайын сизге кайтат экен. Сыйлабаса, башкасынан кайтат. Эгерде ошол сиз сыйлаган адам сизге кайтарбаса, ну, значит, ал неблагодарный адам экен. Демек, ал адам жакшылыкты кайтара билбейт экен. Же ал адамдын жашоодо азырынча тажрыйбасы аз, жаштык кылып атат. Ошол себептен түшүнө бербеши мүмкүн. Ошол себептен ага көңүл бурбайт экенсиз. Зато башкасынан кайтат. Бир күндө эмес, адат болгондо гана кайтат экен, Сиз көп адамга жасаганда, мисалы үчүн 100 адамга сый мамиле кылып, жакшы сүйлөп, комплименттерди айттыңыз, алардан комплименттерди алдыңыз. Ошондо гана сиз айталы 100 адамдан бир 30 адам кайра бир жакшы сөздөрдү, сый мамилени алат экенсиз. Калганы кимдир бирөө көңүл да бурбайт, кимдир бирөө байкабайт, кимдир бирөө кайтарбайт, кимдир бирөө тескерисинче жамандык кылып кайтарат. Ага көңүл бурбаңыз. Зато сиз 30 кишиден жакшы сизге кайтарма жооп алдыңыз. Эми комплимент айтып да үйрөнүңүз. Башкаларга жана өзүңүзгө. Сиз башкаларга канчалык көп комплимент айтсаңыз, бумеранг болуп өзүңүзгө кайтып келет. Чындап эле ошондой. Башкаларга комплимент айтып атып, башкаларды мактап атып, сиз өзүңүздө дагы маанай өсөт, жана өзүңүзгө ишеним өсөт. Эмнеге дегенде, алар сизге мамилеси өзгөрөт, сиздин да өзүңүзгө мамилеңиз өзгөрөт экен. Ошол себептен өзүңүзгө гана эмес, башкаларга да комплимент айтып үйрөнүңүз. Жана өзүңүзгө. Кимге берсек болот комплиментти? Ата-энеге айтсак болот, коллегабызга айтсак болот, жолдошубузга айтсак болот, партнерлорубузга айтсак болот, консультанттарга айтсак болот, комплимент айтып үйрөнүңүз. Эмне үчүн, эмнеси үчүн комплимент айтабыз? Иш сапаты үчүн, жеке сапаты үчүн, аракети үчүн, алгачкы кичине натыйжалар үчүн, ата-энеңиз, жакындарыңыз болсо сизди жакшы көргөн үчүн, сизди сыйлаган үчүн, сизге жакшы мамиле кылган үчүн комплимент айтсаңыз болот, сизди тарбиялаган үчүн, партнерлорго, коллегаларга ишти баштаган үчүн. Азаматсыз, мына коркпостон баштадыңыз, азаматсыз, мына өзүңүзгө ишенип ишенбей отура бербестен, колуман келбей деп отура бербестен, кызыгып көрүп атасыз, жок дегенде кызыгып карап көрүп атасыз. Бул эң сонун. Убакыт тапкан үчүн, азаматсыз, мына убакытты таап, убактыңызды бөлүп аябастан ушул видеону көрүп чыгыпсыз деп айтыңыз. Өзүңүздө дагы маанай көтөрүлөт, ишеним да көтөрүлөт. Күнүмдүк иш аракет үчүн комплимент айтабыз. Натыйжа жок болсо да ишенип аягына чейин иштеп аткан үчүн комплимент жасайт экенбиз. Эми колду көтөрөбүз, айтабыз. Комплимент барабар ишеним. Канчалык көп комплимент айтсак элге, ошончолук ишеним көбөйт экен бизде. Бирок эч убакта ал мындай күчтүү экен, мен эмнеге мындай эмесмин дебеңиз. Сиздин дагы өзүңүздүн күчтүү сапаттарыңыз бар. Ал адамдын да өзүнүн күчтүү сапаттары бар. Сиз канчалык көп адамдын күчтүү сапаттарын көргөн сайын, өзүңүздүн да күчтүү сапаттарыңызды жана күчтүү жактарыңызды сезе баштайсыз, байкай баштайсыз. Себеби дегенде сиз башкаларды күчтүү жактарын көрүп отуруп машыгып калган болосуз. Адат пайда болуп калат. Күчтүү нерселерди, жакшы нерселерди көргөн адат пайда болуп калат. Ошол себептен ишеним өсөт экен. Эми сизге көнүгүү керектүү ишенимди мээге киргизүү. Аффирмация деп өттүк буга чейин, мотивация, өзүбүздү өзүбүз мотивация кылуу деген сабагыбызда аффирмация жөнүндө көрөк сүйлөгөнбүз. Бул жерде да аффирмация, бул эмне? Аффирмация деген бир ойду кайра кайталай берип, мээбизге сиңирип салуу. Мээбизге сиңирип салгандан кийин ошол ойду мээбиз чындап эле ишке ашыра баштайт, жана чындап ал мээбиздин бир бөлүгү болуп калат, жана биздин бир бөлүгүбүз. Ушуну аффирмация деп коет экен да. Көп жолу кайталап, көп жолу айта бергенде. Эми сизге керектүү ой, мисалы үчүн якорь деп коет, түшүнүк коет. Якорь деген түшүнүк бар. Якорь деген билесиз да, кайыкты бир жерге токтотуп кармап туруу үчүн якорларды колдонот, жерге суунун түбүнө таштап койсо, чынжыр менен ал якорь оор болуп туруп турат да, кайык эч жака сүзүп кетип калбайт, калкып суу менен кошо кетип калбайт.
Психологияда ушундай түшүнүк бар, якорьлер деп коет. Мээбизге бир жерибизге элестирип коюу ыкмас экен да. Мисалы үчүн сизге керектүү айталы программа айталы, мен чоң акча табууга татыктуумун. Мына өзүңүздүн чоң акчага татыктуу катары көндүргүңүз келип атат. Ишенимди чоңойткуңуз келип атат. Мына айталы 5 жыл бою 20 миң акча табып жүрө бербестен 100 миң, 200 миң акча тапкыңыз келет. Ошол чоң акчага татыктуумун деп ишениш үчүн эмне кылсаңыз болот? Сиздин оюңуз башка иш менен бош эмес болуп атканда ушул сөздү айтышыңыз керек. Мисалы үчүн оргазм учурунда же болбосо катуу коркуп чочуп кеткенде ошондой айтыңыз. Бирөө чочуп берип, "Ой, мен чоң акча табууга татыктуумун" деңиз, Ал мезгилде не до этого болушу мүмкүн. Бирок бир жолу кыла албай каласыз, 2 жолу кыла албайсыз. Анан 3-үнчү жолу кылайынчы деп өзүңүз айта бергенде шап кыла коесуз. Ошол мезгилде мээңизге оңой кирип кетет. Өзгөчө башка иш менен алек болуп, алаксып атканыңызда шап айта койсоңуз, күтүлбөгөн жерден айта койсоңуз, мээге оңой кирип кетет. Себеби мээ бир иш менен занят болот, ошол мезгилде дароо айта койсок, оңой кабыл алат экен да. Атайын айтсаңыз, мээ сизге каршылык көрсөтөт. Кой, мен андай эмес, эмне эле алдап атасың, эмне эле жалган айтып атасың дейт. Ал эми күтүлбөгөн жерде айтсаңыз, шап кирип кетет. Дагы бир өтө кубанып атканда, айтсаңыз болот. Дагы бир мына эсиңизде болсун, дайым ушул аффирмацияны жасап атканда өзгөрүү бир күндө эмес, 1-2 айда болот. Дароо болбойт, Муну тез-тез маал менен жасап турушуңуз керек болот экен, Эми колду көтөрүбүз айтабыз, ишеним акырындык менен күчөйт. Ишеним акырындык менен күчөйт. Паузаны басабыз, 3 жолу айтабыз. Айтып бүттүңүзбү? Эң сонун. Ушул көнүгүүдү уланталы, демек керектүү ишенимди мээге киргизебиз, Ал үчүн сиз өзүңүзгө символ тартып, чоң акчанын символун тартсаңыз да болот, же болбосо өзүңүздү акча карматып туруп сүрөткө түшүп, ошол сүрөттү көп кылып чыгарып койсоңуз болот экен. Жана аны эмне кыласыз? Көп санда жасап, копия кылып, бөлмөнүн бүт жерине катып чыгыңыз. Мисалы үчүн туалеттин унитазды көтөргөндө сизге күтүлбөгөн жерден чыга калыш керек. Ой! деп. Ошо күтүлбөгөн жерден чыкканда мээ шап кабыл алат, шап сиңип кетет мээге. Ишенбейм деп отурбайт да. Өзүнө ишенип калат. Ойлогон жерде мисалы үчүн мына байпак сайпак жана башка турсу мурсу салган жерге дагы арасына ушундай кагаз сүрөттөргө чыгарып туруп киргизип коюңуз. Ошол сүрөткө жазып коюңуз. Мен айталы сумманы жазып койсоңуз болот. Чоң акча табууга татыктуумун деп койсоңуз, же болбосо мен 500 миң сом табууга татыктуумун. Мен 500 миң сом табып атам, татыктуумун деп жазып коюңуз. Мына ошол сүрөттөрдү каалаган күтүлбөгөн жерлерге киргизип салыңыз. Ошондо сиз тез ишенесиз.